Абу Бакр радиаллаху анхунун убагында согуш болуп, Умар радиаллаху анхунун кеңеши менен Куран, пайгамбарыбыздын буйругу менен жазылган Куран бир китеп болуп топтолгон эмес болчу. Түшкөн аяттарды жаздырчу. 10 чакты сахабага буйрук берип жаздырган. Алар куттабул вахи, вахийни жазуучу сахабалар деп эсептелип, ошолордун чоңу Зайд ибн Сабит болгон. Алар жазчу, андан башка бир 30 чакты сахаба ыктыярдуу жазчу. Ошо менен бир 40 чакты сахаба Куранды түшкөн аяттардын баарын жазып турган. Андан сырткары ар бир түшкөн аятты жаттап турчу. Куран ар кайсы сүрөдөн ар кайсы жерден түшө берчү. Кээде кыска сүрөлөрдөн бир сүрө түшсө, кээде узун сүрөлөрдөн, кээде Бакарадан түшсө, кээде Нисадан түшүп, жазып аткандарга айтчу, муну Ниса сүрөсүнө кошуп жазгыла, мындай кылгыла деп. Ошол акыркы жолу окуп бергенде сахабалар угуп, көп сахабалар Курандын тартибин билген. Курандын тартиби адамдардын акылы менен, ою менен коюлган эмес. Кыскасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир китеп кылып топтоп койгонго буйрубай туруп көз өтүп кеткен. Пайгамбарыбыз буйрубаган нерсени кылууга эч бир сахаба мындай даай алган эмес. Анан согуш болуп, бир согушта көп Куран жаттаган каарылар шахид болгондо Умар радиаллаху анху айткан, эгер каарыларыбыз мынтип согушта шахид боло бере турган болсо, Куранды жатка билгендер калбай калып, ушул бир проблема болот. Жанагы ар кайсы үйлөрдө жазылып турган аяттарды бир китеп кылып коюш керек деп Абу Бакр радиаллаху анхуга кеңеш берет. Абу Бакр радиаллаху анху башында кабыл албайт. Эгер динибизде буйрулган нерсе болсо, пайгамбар айтат эле го, антип топтоп китеп кылып койгула деп буйрган жок. Демек, пайгамбар буйрбаган нерсени биз кантип кылабыз деп башында кабыл ала алган эмес. Умар радиаллаху анху кайра айтып атып, Абу Бакр радиаллаху анху айтат, Алла Таала менин жүрөгүмдү ачты дейт, Умардын айтып аткан сөзүнүн чындык экендигин туйдум дейт, сездим дейт. Анан экөө макул болуп, андан кийин пайгамбарыбыздын тирик убагында вахий жазган, вахий жазуучулардын башчысы Зайд ибн Сабитке барып, сен тирүү кезинде пайгамбардын буйругу менен жаздың эле. Эми ушуну ар кайсы үйлөрдө чачылып жаткан аяттарды бир китеп кылып топтоп коёюк дегенде башында ал дагы көнбөйт. Айтат, бир тоону дейт, бул жака көчүргүлө десеңер, ошол мага жеңилирээк болмок дейт да, Куранды жазгын деген буйрукка караганда дейт. Бирок экөөлөп атып макул болот, ал дагы анан жар салат. Кимдин үйүндө Куран бар болгон болсо, Куран аяттары бар болсо, алып келсин деп баардыгын топтоп эки күбө менен алып келет. Ушуну мен пайгамбардын буйругу менен жазгам деп баардык жазууларды текшерип атып, териштирип, андан сырткары баары Куран жүрөгүндө жаттаган каарылар көп. Ошолор менен тиги жазылгандарды салыштырып, жөн эле кабыл албастан экиден күбө менен кабыл алып, кыскасы биринчи китеп Умар радиаллаху анхунун буйругу менен, кеңеши менен Абу Бакр радиаллаху анху халифалык доорунда китеп болуп басылат. Эми андан кийин Усман радиаллаху анхунун убагында кайрадан жанагындай толукталып, аракеттери коюлуп, көбөйтүлүп нускаларга, ислам борборлоруна жөнөтүлөт. Бул негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга вахий болуп түшкөн, сахабалар ооз-мооз жаттаган, ошодон уланып келет азырга чейинчи.